Ач көздүктүн аягы. Бир күнү бир бай адам базардан капчыгын жоготуп алат. Капчыгында туура 800 алтын бар эле. Ал канча издесе да таппайт. Акыры ким капчыгымды таап берсе 100 алтын берем деп жар салат. Ошол учурда капчыкты таап алган кедей өтүкчү аны алып келип берет. Бай адам ач көз, алдамчы жана жеткен зулум болгондуктан акчасынын табылганына сүйүнгөнү менен өтүкчүгө убада кылган акчаны бергиси келбей баштайт. Ошол замат акчасын санап: "Сен өз акыңды алган турбайсыңбы? Бул жерде туура 100 алтын жетпей турат" дейт. Бирөөнүн акысын жеп көрбөгөн өтүкчү эч кандай акча албаганын айтат. Тапкан акылына сүйүнгөн бай ичинен кудуңдап өтүкчүнү алдамчы, ууру деп күнөөлөй баштайт. Акыры ак жеринен айыпталып, ыза болгон өтүкчү сотко барууну сунуштайт. Ошентип экөө сотко келишет. Ал экөөнүн айткандарын угуп туруп, баарын түшүнгөн сот байды кантип жазалашты ойлонот. Анан байга кайрылып: "Сен туура 900 алтын жоготконсуң, туурабы?" деп сурайт. "Ооба" деп жооп берет бай. "А сен 800 алтын таап алганың чынбы?" деп сурайт өтүкчүдөн. "Чын" дейт өтүкчү. "Мен экөөңөргө тең ишенем. Калтпайт деп эч кимиңерге доо кое албайм. Демек 800 алтыны бар бул капчыкты башка бирөө жоготкон экен. Сен өз акчаңды дагы издеп көр. А бул акча ээсин табылгынча сенде болсун" деп чечим чыгарып, акчаны өтүкчүгө карматат. Бай ач көздүгүнүн айынан акчасын чындап жоготконун түшүнүп, бармагын тиштейт. Бирок кеч болуп калган эле. Акыйкат чечим чыкканына кубанган өтүкчү ишине жөнөйт. Адамдарга рахмат айтпаган Аллага шүгүр келтирбейт. Хадис.